Оң жақ кабыргасындагы оорулар негизинен өттө жана анын каналдарында пайда болот. 90% себеп ушул. 10% гана боорго таандык болушу мүмкүн. Анда дагы боор чоңоюп кетсе, андыктан тынчсызданбаңыз. Эгерде оң жак тарабыңыз ооруп жаткан болсо, демек сиздин өтүңүз же 12 чейге куйган каналдарыңыз ооруп жатышы мүмкүн. Эмне үчүн өт ооруйт? Буга көп себептер бар. Негизгиси тынчсыздануу же стресс. Себеби биз тынчсызданган учурда өтүбүз жана 12 чейге куйган каналдарыбыз тартылышат. Ошонун негизинде ооруу сезим пайда болот. Анткени ал жерде көптөгөн нерв тамырлары бар. Ошондуктан эгерде биз өтүбүздү алдырып койсок деле ооруу сезим кала бериши мүмкүн. Андыктан биздин биринчи кыла турган ишибиз бул тынчсызданууну же орусча айтканда стрессти жоготуу. Ошондо буюрса сиздеги ооруксунулар жоюлат. Ошондо дагы ооруу калбаса, дагы бир ыкма бар. Эки колуңузду ушул оң жакка салып, ушул акыркы кабырганын астына 20-30 секунд басып турушуңуз керек. Ошондо дагы ооруу таркап кетет. Албетте мында дагы ооруу калбашы мүмкүн. Анда ооруну калтырчу ношпа же спазм алуу өнүгдүү таблеткаларды ичип койсоңуз болот. Анда дагы ооруу калбай турган болсо, демек бизге дарыгерлерге кайрылышыңыздарга туура келет. Колдон келишинче сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдү чечип берүүгө даярбыз.